Саламатсыздарбы, урматтуу ата энелер. Бүгүн сиздер менен бала тарбиялоодо ата эненин кемчиликтери деген темада сабак өтмөкчүбүз. Ар бир ата эне баласына жакшы тарбия берип, балам президент, дарыгер, бизнесмен, учкуч деги эле эл керегине жараган инсан болсо экен деп тилек кылат. Бирок бала тарбиялоодо билген ыкмасын туура деп эсептеп, көпчүлүк жаш ата энелер ката кетиришет. Алар кандай каталар экенин билип, кайталабаганга аракет кылыңыздар. Биринчи, коркутуу жана опузалоо. Баланы тарбиялоодо аны айыптап, опузалап, коркутуп, уяткаруу бул жапайычылык. Уяткаруудан улам бала түнт болот, жашоого болгон каалоосу, активдүүлүгү, демилгеси жоголот. Ал эми коркутуу жыйынтык чыкпайт. Ар кандай сөздү айтып, коркутуудан улам бала нес болуп, бара-бара ата энесине болгон ишеничи жоголот. Алардын ар бир сөзүн калп катары кабыл алышат. Андыктан аны өтө айыптап, опузалаган болбойт. Экинчи, ирети жок тарбия жана текше эмес мамиле. Баланы ата эне чексиз сүйүп, аны эркелетип, анын ар бир ийгилигин кичинекей болсо да жеңишин баалап турушу керек. Кылган иштерин байкоосуз калтырбашы керек. Ата эне баланы жакшы көрүп, бирок тыюу салынган нерсеге кечээ да уруксат бербесеңиз, бүгүн да бербеңиз. Балага эч качан маанайыңызга жараша мамиле жасабаңыз. Мындай жүрүш туруштун жыйынтыгында балдар менин эмне кылганым маанилүү эмес, баары ата энемдин маанайынан көз каранды деген ой пайда болуп, бара-бара ата энесинин кубанганын, капа болгонун сезбей калат. Ашыкча камкордук. Баласына өтө эле ашынып камкордук кылган ата энелердин балдары баланын өсүшүнө зыян келтирип алат. Балдар ар бир курагында өз алдынча бир нерсе жасаганды билүү керек. Мисалы, 1-класстын окуучусу бут кийимин кийгенди билүүсү шарт. Туура эмес болсо да, курткасынын сыдырмасын убара болсо да үйрөнүү керек. Өтө камкордук кылган ата эненин баласы көп убакытка чейин дос таба албайт. Өз оюн ачык айтып, аны жактай албайт. Керек болсо невроз оорусун чакырып алышы мүмкүн. Талап жана опсуз эркелетүү. Ашыкча эркелетүү баланы өзүмчүлдүккө үйрөтөт. Мындай балдар бойго жетип чоңойгондо коом менен аралаша албай кыйналат. Жөнөкөй тоскоолдуктарды да жеңе албайт. Ыгы жок талаптар менен чоңойгон балдар көк, өзүнө ишенбегендик, кыжырдаануу менен чоңоет. Ал талаптарды ата энесинин алдында гана аткарып, башка убакытта аткара албай коет. Келечек ээлери болгон балдарыбызга татыктуу тарбия берүү ар бирибиздин милдетибиз, адамдык ыйык парзыбыз. Балдарга жаңы кийим же кымбат кийим сатып алуудан кечиксек да, туура тарбиялоодон кечикпейли демекчимин. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.